Рахмат, Иса Шенқолович, Өткірбек Асылбекович. Мен бияқта, сол жақ қараңыз. Өткірбек Асылбекович, мына сіз жақшы білесіз, 2000 жылдан 2009 жылға чейин таза су программасы боюнча 69 миллион доллар кредит алғанбыз. Анын аткарылышынан сіз жақшы білесіз, мына Лейлек районында прокурор болып иштепсиз, ошондо Кулунду айыл өкмөтүн жақшы білесіз да. Ошол жерде бир капли да суу чыкпай калганда, ошол эле маселе Кыргызстан боюнча 69 миллион доллар кредит алып, баары чыкпай калганда ошол айылдарда. Мен ойлойм, азыр убакыт келди, ошону кайра карап, кайсыл соттор токтоткон, кайсыл тергөөчү токтоткон, мунун баарын кайра көтөрүп чыгышыбыз керек. Сиз андан сырткарыдан ушул эле маселе боюнча мына 2005-тен 2010 жылга чейин менчиктештирилген Акаевдин мурдагы президенттин менчик мекемелери боюнча дагы. Мына акыркы мезгилде мына Нарын ресторанында билесиз, элдин баары эле айтып жүргөн, ал Акаевдарга тиешелүү деп, тилекке каршы бул баягы Бишкек шаарынын архитектурлук ансамблин түзгөн да бир имараттар болчу, бузулуп ал жерге курулуш башталды да. Андан сырткары мына чоң мекеме, мына Бета Сторис магазин жанында, соода борборунун жанында Айпери деген чоң здание турат. Ал да ал кишилерге тиешелүү эле, тилекке каршы бүгүнкү күндө кайрадан иши жанданып калды, же бюджетке түшкөн жок, ошо боюнча бир жабык бир нерселер айтылып атат да. Сиз ошолорду кайрап көтөрүп чыгуу боюнча сиздин күчүңүз жетеби? Өткірбек Асылбекович. Мен аз бул маселе кандай иштер экенин толук сизге айта албайм. Буюрса, барсам бир тактап түшүп бир маалымат берели сизге жазуу жүзүндө. Жок, маалымат эмес, Өткірбек Асылбекович. Эми муну Кыргызстандын баары билет да. Мен ойлойм, сиз муну көтөрүп чыгышыңыз керек. Себеби ошого убакыт да жетти деп ойлойм да. Убакыт да жетти. Ошон үчүн мен сизден суранат элем, ошол таза суу маселе боюнча 69 миллион доллар. Анан ошол эми 2010дон бияктан менчиктештирилген мекемелер боюнча жакшы маалыматтар баарын деле бар, бирок 2005-тен 2010 жылга боюнча сиз кайра карап чыгыңыз. Карап чыгыңыз, эмне себептен ошол зданиялар кайрадан курулушу башталды, эмнеге мамлекетке акча түшпөдү боюнча. Андан сырткары, Өткірбек Асылбекович, ошон үчүн сиз көзөмөлгө алсаңыз, буюрса биз сизди колдойбуз да. Андан кийин мына 2010дон 2018 жылкы биздин байыган чиновниктер боюнча да мен ойлойм, сиздин күчүңүз жетет. Мында биз карап чыгышыбыз керек. Өзүңүз айтып кеттиңиз, президент да мына коопсуздук кеңешинде өтө чоң маселени көтөрдү деп. Мен ойлойм, коомчулукта эл да муну күтүп турат. Биз муну ачык айтпасак, уят болобуз да. Сиз ген прокурор болгондо деле мен ойлойм, президентте эң негизги талапты ошондон коет да. Бул качанга чейин биз баягы элдин атынан байып, анан баягы элге да баягы жаман үлгүнү көрүп атабыз да, как роскош катары. Мына чиновник болсоң, сен мындай үй курасың, мындай машинеде жүрөсүң деген баягы жаман өнөкөткө айланып кетти да. Сиз билесиз, мен ойлойм, бул жагы менен сиз катуу жумуш жүргүзөсүз. Андан кийин эң негизи буга чейинки сиздин коллегаларыңызды мен жамандап кетпейм, бирок өздөрү баягы ыйгарылган баягы ченемдик, өзүдө ченемдик баягы өзгө тиешелүү иштерди жүргүзө албай, сактап кала албай калды да. Ошон үчүн биз баягы прокуратураны алсыздантып алдык. Мен ойлойм, сиз туура жеткиликтүү депутаттар да президентке да жеткиликтүү жеткизе алсаңыз, мен ойлойм, кайра ошо мыйзамдарды биз карап чыксак болот да, Өткірбек Асылбекович. Ошон үчүн мен сизге дагы бир жолу сурайт элем, жана эки маселе боюнча катуу көзөмөлгө алып, эми отчетуңузду биз сизден сурайбыз. Ошондо баягы коомчулуктан ачык билинсе жакшы болот эле. 69 миллион долларды жеген биздин эркулдар дагы эле жүрөт ушул жерде. Чоң мекемелер бар. Аларды камайбыз же бир куугунчулук болбош керек, просто мамлекетке төлөп койсун акчасын, же ошо бүтпөгөн жумуштарын ошол айылдардан апарып сууларын алып чыгарып берсин да. Ошол эле маселе. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Табалдык апаруучу. Рахмат. Буюрса эске алабыз, баарын жазып алдык. Рахмат. Сөз депутат Баймуратов